Мына азыр бүгүнкү күндө Рай Матраевдин мойнуна 200 миллион доллар илинген. 200 миллион доллар. А мына Ол Сиерди стадиону барга болгону миллион доллар кетет. Кетсин. 2 миллион доллар кетсин. Мына көрдүңөрбү масштабы какие? Рай Матраевдарды биринчи биз кармаган маалда алар 2 миллиард 200 миллион акча төгүп чыгышкан. Бирок ошондо биз шарт койгонбуз. Мындан ары эч кандай криминалдык аракеттер жасабагыла. Бандиттерге кошулбагыла. Мамлекет талап тонобогула. Таможняга жарым шактага жакындабайсың деп туруп мына мен өзүм личный шарт койгом. Макул деп кетишкен. Анан эмне болду? Жарым жыл карадык, 1 жыл карадык. Кайра баштап алышты. Кайра таможняга отуруп алышты. Кайра таможняда кадрлар менен дагы урдай башташты. Мурдагыдан да көп урдайбыз. Бандиттер менен дос болуп кетишти. Бүт мына бул көлдөгү жанагы Көлбаев менен вор законе кошулуп алышып туруп бүт предпринимательдерди коркутуп, үркүтүп ишкерлерди. Так, алардан акчасын алып, ушуну коркута башташты. Анан биз чара көргөнгө мажбур болдук да чараны көрдүк. Акыры анан качып кеткен жерден бир туугандар менен кошо Бакудан кармап келди. Агасы мына иштен кетти. Матраев менен байланыштуу таможняда иштеген, чогуу жүргөн, чогуу бизнес кылгандардын бардыгын парламентте тазаладык. Мамлекеттик органдардан баарынан тазалап атабыз, бирок дагы деле бар. Мына азыр бүгүнкү күндө Рай Матраевдин мойнуна 200 миллион доллар илинген. 200 миллион доллар. А мына Ол Сиерди стадиону барга болгону миллион доллар кетет. Кетсин. 2 миллион доллар кетсин. Мына көрдүңөрбү масштабы какие? Акыркы бардыгыбыз чоңунан кичинесине чейин коррупцияга берилип кетти. Кайсыл жерге барбы? Кайсыл мекемеге барбы? Кайсы ишканага барбы? Укмор көргөндөр бардыгыбыз ушуга аралашып кетти. Эми президент өз тапшырманы койду. Ким мамлекеттик органдарда иштеп туруп коррупцияга аралашкан болсо, эч ким аябайт. Эч кимди эч нерсе сактап кала албайт. Акчасы дагы, таанышы дагы, агасы, иниси, тагасы, жээни эч ким сактап кала албайт. Так. Самый главный, эң башкысы, урматтуу президентибиз эч кимди мындай крышевать этпейт. Жок буга тийбе деген маселе жок. Анын кол алдындагы биз ошол аткара турган адамдар биз дагы ошого жараша иштешибиз керек. Биз ушул коррупцияны разводить этип, коррупцияны чогултуп, коррупцияга берип, бир топторду колдогонубуз үчүн мына стадиондор ушундай акыбалда. Жолдорубуз моундай акыбалда, мектептерибиз тигиндей акыбалда. Бүгүнкү күндө мамлекеттин казынасына Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан 120 миллиард сомдун тегерегинде акча кайтарылды. Бул эмне деген акчалар? 120 миллиард сом. Это миллиард 200 миллиард 300 тысяч доллар. Сен коркпогула ККМдин сотрудниктерине. Эгер коркутуп келсе, акча жыйнап келсе, мага чыккыла. Мен буларга мына мен эмес, мыйзамдын чегинде буларга биз укукту берип атабызбы? Жоопкерчилигин да сурайбыз. Жоопкерчилигин да сурайбыз. Булар бесконечно кандай бир укугу кең анан каалаганын кыла бербейт. Жок, андай болбойт. Буларга дагы мыйзам. Мыйзамды бузса булар дагы жок. Келесиздер, урматтуу президентибиздин указы чыккан 2024-2034 жылдардагы республикада футболду колдоо боюнча президент указы чыккан. Ушул указдын негизинде жерлердеги бардык негизги стадиондорду калыбына келтирип, же болбосо жаңаларын куруу боюнча. Кудай буюрса, футболдук стадионду биз күзгө даярдап бүтөбүз. Күзгө чейин сонун кылып бул жерге жанагы жарыктандыруучуларды коюп освещениесин, полилерин оңдоп, трибуналарды восстановить этип, үстөлөрүн жаап, жаңы стендерди алып келип коюп, сонун кылып турбуз. Бүт сонун кылып бул жерде оңдоп бүтөбүз.